Мен ишенет элем, эгерде тигине тиякты асчарбайт бир нерсе учуп келатат жерге, ошол 21-inde жетет экен деп ошону дагы көрүп неметип айтса анда бир жөн да. Кудайдын алдындабыз барыбыз. Кудай өзү билет. Бирок азыркы паникага түшүп аткан элдердикиндей болбойт. Ишенбеш керек. Билбем, аны деле убакыт көрсөтөт. Ошол убакыт келерсиң, анан көрөбүз. Коомдо талкууну жараткан акыр заман тууралуу кептер буга чейин көп эле айтылып келген. 1999-жылы жерге чоң комета түшүп, акыр заман болот деген коркутуу болсо, 2000-жылы жер планетасы чоң көлөмдөгү астероид менен кагылышып, жыйынтыгында кыямат кайым болот деген маалымат тараган. 2008-жылы да чоң кара тешик пайда болуп, жер планетасын жок кылат деп айтылса, эми болсо быйыл 21-декабрда бул дүйнө жок болуп, жаңы доор башталат деген кептер айтылууда. Тилекке жараша буга чейин алдын ала божомолдонгондордун биринин да айтканы болгон жок. Акыр заман тууралуу аңыз кептер дүйнө элинин айрымдарын дүрбөтсө, кээ бири кыямат кайым болбосо дагы бир нерсе болот деп азык-түлүк камдоодо. Башкалары буга ишенбейт, үчүнчүлөрү такыр уккан эмес. Ал эми Кыргызстан калкынын айрымдары мына мынтип боз үй тигүү менен элди тынчтыкка жана сабырдуулукка үндөөдө. Бишкек шаарынын Манас айылы аталган комплекстин аянтына тигилген боз үй Алай районунан алып келинген. Үй ээлери аны кут үйү, сөзгө келели деп атап, элди ынтымак, ырашкерликке чакырууда. Үйлөнүү үлпөт тою же ар кандай майрамдарды белгилөө үчүн шаардыктар жана шаар тургундары ушул жерге келет. Бир түндүк алдында ынтымакка, биримдикке жана тынчтыкты тилеген жарандар үчүн боз үйдүн эшиги жаңы жылга чейин ачык болот. Кечиримдүүлүк, биримдик, ынтымак, арулук, айкөлдүк деп ызычуу башкалардан баарын тең азайтып, ушуга чакырык кылалы деген тилек менен. Кыргыз эли жамандыкты жакшыга оостуруп берген экен. Улуу тилеги менен дүйнө аланда адамзатка тынччылыкты, бакубат тилеген экен. Биздин максат ушул кыргыздын өзүнүн улуулугубузга, касиетибизге кайтайлык. Анан элибизге биримдик, ынтымак тилейлик. Ал эми дин таануучу Кадыр Маликов акыр замандын болушуна ишенет. Бирок анын качан болору жакын арада белгисиз. Ар бир диний уюмдардын өкүлдөрү кыямат күндүн болоруна туура көз карашта жана алынын алдында дүйнөдө ар кандай өзгөрүүлөр менен коштолот. Конца света, она всегда приводит. Эгерде илимий фактыларга таянсак, бул акыр заман эмес, ал планеталардын тизилүүсү. Мунун баары сөзсүз физикалык жактан таасир берет. Мисалы, табигый катаклизмдер болушу мүмкүн. Буга ишенсек болот. Ал эми фантазиялык жактан акыр заман болот дегенге ишенбеш керек. Ла илаха иллаллахны айткан адам ушу жер бетинде эч калбай калып, акыркы адам ошо дүйнөдөн кайтканда анан кыямат болот. Так что bunday деген азырынча мындай жакын арада мындай эч нерсе жок. 21-декабрда кандай гана бир көз ачыктар болуп, эмнеден гана айтпасын, бунда болбойт. Ошончо кыскасы мен эки нерсе болбойт деп такыр какпаш керек. Болушу анык, бирок мондай белгилештик бул да туура эмес. Ислам дини менен ыйык Куранды 5 колундай билгендердин айтымында кыяматтын 10 белгиси бар. Алардын бири да болгон жок. Акыр заман келерде дүйнөдө чоң өзгөрүүгө туш болот. Ошондуктан жакында акыр заман болот экен дегенге ишенген чоң күнөө. Мерим Бакир кызы, Нурлан Иманалиев, Коомдук 1 канал.